Жалал-Абад шаарындагы Тажы-Махал тез татым жайынын шаурмасын жегенден кийин өзүн начар сезгендер 30 июнда ооруканага кайрылган. 1 июлда уулангандардын саны 21ге жеткен. Анын 9-у ооруканага жаткырылып, калганы амбулатордук жол менен дарылануу үчүн үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Азыр бизде 9 бейтап каралып жатат. Ар кандай возрасттагы бейтаптар бар. Жаш балдар дагы бар, чоң адамдар дагы бар. Азыркы бейтаптар ушу 9 бейтап жатты. Амбулатордук кайрылгандар 12 болду. Алардын баягы жеңил формада болгон үчүн биз аларды үйлөрүнө жибердик амбулатордук жол менен дарылоого. Ал эми азыркы жаткызылган бейтаптар оор жана орточо формадагылар. Буларды биз сөзсүз жаткызып баягы көзөмөлдөп кароого мажбур болгон байлар болгон үчүн аларды биз жаткызып карап атабыз. Жалал-Абад шаарынын тургуну Айжан Жоробаева 29 июнь күнү Тажы-Махал тез татым жайынан жолдошу менен шаурма алышкан. Ошол күнү эле өзүн жаман сезип баштап, өз алдынча дарыланууга аракет көргөн. Бирок жылыш болбогондуктан ооруканага бүгүн кайрылган. Экөөнү алып кеттим, үйгө барып, ошо жолдошум экөөбүз жегенбиз. Мен ошол күнү эле кечинде баштадым, күйөөм эртеси күнү болду, отравление болуп. Анан мен ошо жакын жерде ошо караванга бардым, ал жерде процедурныйгачы. Ошказан жуутура берсем, сакайып калам деп ойдо болдум эле, бирок күчөп кетти. Анан эртеси күнү дагы ошо доктурга кайрылдым бул жака. Ошо дары-дармек беришкен. Жакшы болуп калдым деп кайра кеттим эле, кайра болбой кайтып келдим бүгүн. Бүгүн эми ысык, ушунчалык ысык болуп аткандан кийин холодильникке сакташ керек эле алар дагычы фарштарын. Ичи өтө ысык өзү. Ал эми дарыгерлер болсо жарандарга мөөнөтү өтүп кеткен тамактарды жөө керектигин эскертишет. Аба ырайынын ысык кезинде тамак аштар тез бузулуп кетерин билдиришет. Күн ысып, баягы өзүңүз эле көрүп турасыздар, күн ысып аткан мезгилде сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн кадимки тамактарыбыз эле батылып баягы бузулуп калат да. Ошондуктан мен айтып кетет элем, мүмкүн болсо өздүк тазалыктарды сактап, анан кийин баягы мондай тез татымдардагы тамактарды мүмкүн болушунча жебей эле коюш керек деп айтат элем. Анан кийин холодильникке сакталган тамактарды жеш керек, мөчөмлөрдө жууп жеш керек. Азыр сезон ушундай, өздүк тазалыкты сактап, тамак жегенде дагы баягы байкаштырып, эгер чындап эле тамакта кандайдыр бир күнөм саноо, жыттануу болбосо анда лучше жебей эле койгон жакшы деп айтат элем. Белгилей кетсек, 2 күн мурун Жалал-Абадтагы дагы бир агайыны тез татым жайындагы тамактан уулангандар катталып, алардын саны 40ка жеткен болчу. Деген менен тамактануучу жайга адистер 7000 сом айып салуу менен чектелген. Ал эми коомчулукта бул багытта түрдүү сындар айтылып, ашканаларга текшерүүнү күчөтүү зарылдыгы, санитардык талаптарды катуу сактоону талап кылуу зарылдыгы айтылып келет. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.